Ассаламу алейкум туугандар, кандайсыздар? Назарыңыздарда кайрадан Леош реклама каналы. Бүгүн 4 апрель 2024 жыл туугандар. Мен сиздерге мына ушул Мамат айылынан сатыла турган бир арзан баада коюлган үй тууралуу маалымат бермекчимин. Биринчи болуп мен сиздерге даректерди түшүндүргөнгө аракет кылайын. Мен турган жер туугандар бул Мамат айылынын кире беришинде турам. Бул жерге келиш үчүн сиздер Фуркаттын круговойунан Мадыны көздөй бул жака бир 4 километр түз жүрүп келгениңиздерде мына жерде сол тарапта самсакана, анын бет маңдайында оң тарапта Мамат айылы жайгашкан. Бул айылды бүт бардыгыңыздар эле билесиздер туугандар. Так, Мамат айылына киресиздер дагы ичкериге буйтап 1,5 километр түп-түз жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Анан туугандар, сатыла турган жер үйгө бул тарапта дагы бир жолу бар экен, ошол тараптан да жүрүп барсаңыздар болот. Мына жакта Жунда аталышындагы заправканы билесиздер, оң тарапта жайгашкан. Ошол заправканын жанындагы көчөгө кирип, 1 километр түз жүрүп барсаңыздар, жанагы сатыла турган жер үйүбүз жайгашкан. Эки тараптан тең үйгө бара аласыздар туугандар. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө жанагы сатыла турган үйдүн алдына да келип калдык. Андыктан түз чыгып келесиздер. Оң тараптагы акыркы көчөгө кирип, бул жака бир 30 метр түз түшкөнүңүздөрдө ушул эле көчөнүн оң тарабында сатыла турган толук бүтө элек мына ушул үй срочно сатка коюлуу туугандар. Азыр колдон келишинче маалымат алып берген аракет кылам. Баасы жана ээсинин номери ушул видеонун экранында жазылган. Чалып келип көрүп дагы толук маалымат алып кетесиздер. Анан туугандар, сразу эле башында айтып коеюн, бул айыл мына ушул жер шаарга карайт туугандар. Ушуну жакшылап эске алып коюңуздар. Бул үйдүн көчө тараптан көрүнүшү мына ушундай. Чек арасы мына ушул забордун бүтүшүнөн башталат дагы мына ушул жерге чейин болуп калат көчө тарабы. Жери туугандар 5 сотук, жери тегиз, төрт тарабында тең коңшулары, адамдар жашайт. Мына ушундай туугандар. Анан условияларына келе турган болсок, бул жерде мамлекет орнотуп берген столба бар, свет келген. Анан столбарына дагы мына ушундай прожекторлор орнотулган, кечиндеси жанып сонун болуп көрүнүп калат. Анан суу маселесине келе турган болсок туугандар, бул жерге 2 турба келген. Кандай турба дей турган болсоңуздар, бирөөсүнөн таза суу чыгат экен, а бирөөсүнөн мындай огород үчүн суу чыгып турат экен. Суу свет боюнча маселе жаралбайт. Өтө сонун жер туугандар, көрүп атасыздарбы? Абасы таза, тынч, кадимкидей шамал жүгүрүп турат. Анан эң негизгиси шаарга деле жакын, 15-20 мүнөттө Ош шаарына кеңири кирип барасыздар. Кызыл китеби бар, документтери тактайт. Албетте эле үй ээси закон түрүндө сиздерге өткөрүп берет. Бул тарапта туугандар, толук бүтө элек 4 бөлмөдөн турган жер үй жайгашкан. Узун турасы 9,5 га 8. Фундаменттери да бийик болуп куюлган. Эң негизгиси бышык кирпич менен тургузулган. Бул жакта көрүп атасыздар, сейсмопоезд колонналары бүт бардыгы бар. Экинчи кабатын улап, 2 кабаттуу үй кылып алсаңыздар дагы болот туугандар. Анан бул жер 5 кошкон эл, ар ким ар тараптан көчүп келген. Эч камсанбай ала берсеңиздер болот. Мына ушундай сонун жерде жайгашкан, үйлөр дагы көп. Кийин келгениңиздерде көрөсүздөр. Мына ушундай. Азыр мен кирип бөлмөлөрдүн абалдарын көргөзүп берейин. Бул үйдүн салынганына 5 жыл болду дейт. Бул киргениңиздерде коридору. Бул биринчи бөлмөсү туугандар. Мынакей. Анан бул үй күнгөй тарапта жайгашкан экен, өзүңүздөр да байкап атасыздар. Экинчи бөлмөсү. Анан бул жак санузел болот дейт. Мына жерге форточка калтырып койгонбуз дейт. Бул үчүнчү бөлмөсү туугандар, зал, эң чоң бөлмөсү экен. Мына ушундай. Ала турган болсоңуздар өкүнбөйсүздөр, себеп дегенде сиздерге деле плюс болот. ПСО үй ала турган болсоңуздар алып, чөнтөгүңүздөргө, табитиңиздерге жараша каалагандай ремонт кылып, бүтүрүп кирип жашай бересиздер. Анан мына жерге бир котелный да улап салып алсаңыздар болот. Мына жерде место кеңир экен. Үйдүн каптал тарабында 2 метр аралык калтырылган. Так, шаарга карайт бул жер, ушуну жакшылап эске алып коюңуздар туугандар. Анан эмнеге сатып атат экен деп барыңыздарга эле кызык болот. Бош турат дейт. Башка жакта үйүм бар дейт. Ошол себептен бош турганы үчүн гана сатыкка коюп атам дейт. Мынакей бул тарапта да коңшулар бар, чек аралары такталган. Үйдүн арт тарабында да мына ушундай кеңири жер бар. Каалагандай кылып кийин жайланышып алсаңыздар болот. Бул жерде туугандар бош чектер дагы өтө аз. Андыктан колдон чарбаңыздар. Мына ушундай үйлөр, адамдар жайгашкан жер. Так. Эми баасын айтайлы. Баасы болсо $30,000 бааланды.
Бул жерде пустой чектин эле баасы бир $15.000 дейт. Андыктан ушуну дагы эске алып коесуздар. $30.000 бирок кеми болот туугандар. Жакшы эле түшүрүп берем дейт. Бир анан нак акчага сатылат экен. Ээсинин номери экранда жазылган. Барыңыздарга ийгилик. Шаарга караган жерде жайгашкан ушул үйдү колдон чарбаңыздар. Сак саламатта калыңыздар.